убакта саясий даават менен алекмин деген Сейтек Качкынбаев бейне төрүбүздү. Бул мырза учурда Японияда экономика жана саясат багытындагы докторантурада билим алууда. Аны менен катар Кыргызстандын саясатына аралашып, жаңы багытта иш алып барчу, жаңыча ойлонгон жаштарды топтоп саясий партия түптөгөнү да бар. Сыртта билим алып, эл керегине жарасам деп жүргөн Сейтек мырза мезгилдин актуалдуу маселелери боюнча пикирин айтып, басып өткөн жолундагы кызыктарды төгүп, маанилүү маек куруп берди. Алгач каарманыбыздын кичимекени тууралуу айтсак, ал Жалал Абад облусунун Алабука районунда төрөлүп, Каракулжада Таята тайнесинин колунда тарбияланган. Атам болсо ошо аймакта жөнөкөй эле кызматтан анан кийин көтөрүлүп, совхоздорго директор болуп иштеди, раподо төрага болуп иштеди, председатель. Ошо жерде акимдин орун басары болуп дегендейчи. Ошо жакта көп иштедик 96-жылдарга чейин. Апам болсо бизди карап эле үйдө эле отурчу негизинчи. Кызматы ошо бала тарбиялоо кызматы болду окшойт ал учурда. Биз 4 тууганбыз. Менин кичинекейибиз иним, ал Саитбек деген, ал да Жапонияда окуп келди жакында эле. Кийин 2 карындашым бар, ортобуз немеде, менден кийинчи. Бирөөсү жөнөкөй эле бизнес менен алек болуп жүрөт, чоңу. Кичинекейи болсо Орусияда кетти, Москвада иштеп жүрөт. Таята тайнем жөнүндө айтып кетсем, таятам болсо ошо согуш учурунда Кореяда согушта болду да. Кандайча? Билесиңер да, Гитлер Германиянын союздаштары болду го. Германиянын союздашы катары Жапония болчу да, чыгыштан. Анан кийин Советтер Союзу буяктан немистер жактан басып келгенде Жапония союздашы болгон үчүн бир эртели кечпи жардамчы катары СССРга чабуул коюлат го деп божомолдонгон да. Ошондо СССРдин резервдик армиялары Ирак чыгышта кармалган. Ошол жерде мен таятам 35-дивизияда Кызыл армиянын ошо офицер болуп, ошол жака кызматка жөнөткөн да. Немис менен согушкан жок да, тагдыры ошондой болду. Жапонго каршы турган ошо. Жапонго каршы турду да, жапондор кирип келсе, жапондорду сазайын беребиз дегендей кылып, ошол жакта резервдик армияда турду да. Согуш бүткөндөн келгенден да ошо таятам көбүнчө мамлекеттик кызматта болду жалаң эле. Ал дагы ошо совхоздордун директору болду, исполком болду, райком секретари болгон киши да. Тайнем дагы андан да калышпай, ал дагы райком үчүн секретарь болуп, ал дагы ошо башкарма болуп, совхозго директор болуп жүргөн киши болгон тайнем дагы. Бирок мен өзүм чоң энелерим менен көп катташпай калдым. Чоң атам болсо өтүп кетиптир мен төрөлгөн жылда. Чоң энем менен эми кийинчерээк баягы каникулда кээде үйүнө барып турчук. Бирок мен көбүнчө ошо тайларым жакта болуп калдым да көбүнчөчү. Үй бүлөдө 4 туугандын улуусу. Үй бүлөдө эң улуусумун. Кандай десем, чынында мен бала кезде өтө эрке болдум, чынындачы. Абдан эрке болдум го. Себеби дегенде үй бүлөдө мен тайта тайнемдин эрмеги болдум да, мындайча айткандачы. Бирок мектепке бара баштагандан кийин анан тайнем көбүнчө тарбияны алды. Мисалы сабактан 4 алып калыш мен үчүн абдан мындай трагедия болот. Мен үчүн трагедия болбойт эле, тайнемдер үчүн трагедия болобу. Бирок ошо трагедиясын менден талап кылат эле да, моундай кылбайсың депчи. Анан кийин кээде 3 алып калган же 4 алып калган учурум болсо, ушунчалык дептеримди каяка бекитишимди билбей, анан көрбөй калган учурда өзүмчө эле монтип сүйүнүп калат элем. Бирок Ошону сиз канча жашыңызга чейин Таята тайнемдин колунан мен мектепти бүткөнчө эле ошол жакта тарбия көрдүм да. Мектепти бүткөнчө эле. Өзүңүз эле калган 3 тууганыңыз? Калган чоң карындашым да кийин ошо биз жакка келди, менен келип, мен менен окуду. Берки кичинекей иним менен кичинекей карындашым, алар ата энемдин колунда болду. Айтмакчы кичинекей кезинде эле Сейтек мырзада бир өзгөчөлүк калыптанган. Мен койдун сойгонун карап тура алчу эмесмин. Азыркы күнгө чейин мисалы карап тура албайм. Мындай жүрөгүм ооруйт да, ыйлап ичим бала кезинде. Анан кийин тайтамда ошо тайнемдер мага арнап, мисалы бизге арнап кээде бир козуну бала кезден чоңойтуп, ал чоң болуп, кочкор болгондо соёт да, мисалы. Ошондойлордо мен ыйлап тентектик кылып, таш менен айнектерди уруп, сойбогола өлтүрбөгүлө депчи. Ошондой кылган учурларым болчу. Анан алар билип ошону алдын ала мындай конфликт чыгарын билип, анан кийин алдын ала 1 саат мурун, 2 саат мурун мени даярдашып, колума тыйын беришип, тетиги дүкөнгө барып кел, же болбосо бирөөнүн үйүнө барып ойноп кел деп анан ошентип бир жака узатып коюшуп, анан мен келгенче союп даярдап коюшат эле. Мисалы азыркы күнгө чейин коюн сойгонун карай албайм. Эми биз көчмөнбүз, бирок жешибиз керек, бирок ушундай
парадокс менде бар болчу. Каарманыбыздын айтымында 7-класс курагында эле чыгыш маданияты менен таанышып, бул чөйрөгө болгон кызыгуусу арта баштаган. Аны өзгөчө таасирленткен инсан чыгыштан чыккан Брюс Ли болгон. Биздин бала чак өзгөчө баягы перестройка дооруна туш келип калды. Перестройка дооруна туш келгенде, бул 87-жылдары, 88-жылдары. Анан экзотика болуп, тиги СССР доорунда уруксат берилбеген нерселер видео аркылуу келди. Жаңы баягындай советский спортто ушу деген Кытайдын өнөрлөрү чыгып, анан өзүнчө проблема Дальнего Востока деген баягындай журналдар чыга баштаган, илимийчи. Анан ушуларды окуп, мага өзгөчө бул таң калдым да, кызыгып, биз билбеген телегей дүйнө көп экен депчи. Көбүнчө Брюс Линин кинолорунда, идеяларында карасак, патриотизм жатат. Мага ойлосуп көрсөм, ошон үчүн ал көп жакшы экен. Себеби дегенде мен 6 жашымда эле биринчи жолу биз кыргызбыз деген сөздү ойлоно баштагам. Чыңгыз Айтматовдун сөзүндө, биз кыргыз эли тилибизди билбей калсак, анан биз эмне болобуз деген сөздөрүн угуп калып, анан мен ошондо көп таасир эткем. Неге биз кыргызбыз, анда эмне үчүн биз ар бир улут эмне үчүн өз тилинде сүйлөш керек дегенчи. Анан ушундай суроолордун жообун издеп, өзүм изденип эле жүрчүмүн. Ошол учурларга как раз Брюс Линин доорлору, баягы кинолору чыкты да. Анан ошол жерде ошо патриоттук идеялары анан кийин айкалышып, мени да жаңы изденүүлөргө түрттү го деп ойлойм. Москва мамлекеттик университети, өндүктөн ал жерде чыгыштануу факультет немеси бар да, институт бар. Ошол жерде аны Вестник, МГУ Востоковедение деген журналдар чыкчу. Атайын ошолорго жазылып, мисалы 7-8 класстарымда окучумун. Бир жолу телевизор көрүп аткам, ал убакта Топчкен неме болчу. Топчубек Туруналиев ректор болчу. Мына ушу тили ачылды, ушундай ачылды деп БГУну рекламалап айтып атат телевизордон. Анан мен ага чейин ойлоп аткаммын. Эски СССРдин стереотиби боюнча мен сөзсүз эле Орусияга барып, МГУга барышым керек. Чыгыштануу факультетине деп. Анан мындай көрсөм, бизде деле бар турбайбы деп, бизге дагы жаңы доордун келгени сезилди. Анан ошондон кийин кой мен ушул жака барам деп, анан өзүм катуу чечим кабыл алып, бул жака басып келдим. Анан БГУга, ошо Кытай тили факультет чыгыштануу факультетинин ошо Кытай тили бөлүмүнө тапшырдым. Бишкектеги бул окуу жай Сейтек Качкынбаевдин карьерасындагы алгачкы тепкич болгон десек да туура болчудай. Бишкек гуманитардык университетинен башталган билим алуу процесси Кытай, Япония өңдүү өлкөлөрдө уланган. Ал ортодо жашоосунда дагы бир маанилүү окуя орун алган. Дегеним өмүрлүк жары менен таанышып, түбөлүккө кол кармашкан. Келинчегим менен Жапонияга чейин эле таанышканбыз. Биз 2003-жылы немеде. Биз Ташкентке бир барганбыз. Мынандай чечен өнөрү боюнча, ораторский искусство боюнча, жапон тили боюнча конкурс болду да. Анан биздин өлкөдөн 6 киши кеткенбиз. Анан ошо биз делегацияда бир кеткенбиз. Анан ошондо менин келинчегим экөөбүз биз homestay деп коет. Барганда кабыл ала турган үй бүлөлөр болот. Анан биздин кураторубуз бир киши болуп, анан биз бир немеге туш келип калдык го. Анан ошондо жакын таанышып, менин келинчегим 2009-жылы Жапонияга окууга келип калды. Ошо мен жашап аткан Токиого жакын эле жердечи. Анан биз кайра кийин катташып, сүйлөшүп жүрүп, анан кийин ошо үйлөнүп элдик. Кызым Ырыскы. Мен баса Ырыскы деп койгонум себеби да ошо, мен азыр айтпадымбы тайне, өзүмдүн тайнемдин эле атын койдум. Ошо арнап койдум. Кызым азыр 1 чыгып атат. Сиздин бала чагаңыз кайсы тилде сүйлөйт, кандай болот? Эми сиз деле аларга толук эркиндик берип, өз каалаган тилиңде сүйлөй бер дейсиңерби деп айтып атат. Анан мен айтып атам, менин кызым жылкычы болобу, же тракторист болобу, же дипломат болобу, кайсы кесипти тандаса өзү билсин дейм. Бирок кайсы кесипти тандаганда дагы кыргыз тракторист же кыргыз космонавт же кыргыз дипломат болоорун анык билем дейм да. Сөзсүз менин оюмча кызыбыз кыргызча сүйлөйт деп ойлойм, сөзсүз. Ошол эле учурда жапонча сүйлөшүнө дагы шарттуу сөз, анан инглисче сүйлөшүнө шарттуу сөз ойлойм. Чет жерде жүрсө да ар дайым Кыргызстан тууралуу ойлонуп, мекенинин келечегине кайдыгер карагандардан эмес. Айтымында кыргыз тили, кыргыз маданияты, мамлекеттүүлүктүн тегерегиндеги маселелер аны көп ойлонтот. Бизге көбүнчө эркиндик керек деп ойлойм, кыргызга. Эркиндик дегенде бул либерализм формасында болсо, ошол өзүнүн салтты сактап калган эркиндик. Башка өлкөлөр кыла албаган нерсени кылышыбыз керек да биз. Эгер башка өлкөлөр кылып аткан нерсени кайра кылсак, биз алардан конкуренциядан утулабыз. Биздин тоолор өзгөчөрөөк, мисалы, биздин жаратылыш өзгөчөрөөк. Ошолорун эске алып, мисалы, туризм багытын өнүктүрсө, анан кийин
азыркы башы Корея менен Жапония 60-70 жылдары башынан өткөргөн мисалы текстиль индустриясы, азыр кийимдерди, могуларды, шымдарды тигип атпайбы мисалы. Ушул жолдорун көп көңүл буруп, бир күчтүү негизи бардык жакка чаржайыт кылбай, ушуларга концентрация кыла тургандай кылып шарт түзүлө турган болсо. Арийне анан экономика кайсы багытта өнүгөт, бул менчик сектор өзү билиш керек деп ойлойм. Мамлекет эч качан сен моуну кылсың деп айтпаш керек. Себеби дегенде сиз кафе ачасызбы, же дордойдо соода кыласызбы, же туристтик бир мейманкана курасызбы, сиз ал ошо элдеги болгон спроско жараша сиз аны өзүңүз чечишиңиз керек туурабы? Болгону мамлекет ошолорго өбөлгө түзүп берип, шартын эле түзүп бериш, аларга тоскоол болбойчу, өнүгүп кете тургандай кылыпчы. Анан ошол экинчи кадам бул эркиндиктен кийин ошол билим, сөзсүз. Себеби дегенде эгер кыргыздын азыркы жаңы мууну билимге көп сугарылса, ал өзү биле баштайт. Ал дүйнөлүк ошо инновациялык технологияларды өздөштүрүп, кайсы чөйрөгө инвестиция кылаарын өзү билет да, билимге таянып турупчу. Сиз азыр айтып атпайсызбы, эркиндик деп бүт тармакта эркиндик болуп жашоо деп, бирок биздин эл ошо эркиндикке даярбы? Бул башка суроого бир аз. Бул ооба туура. Азыр бул өтө көп суроо берилип аткан нерсе. Бизде көбүнчө эле айтып болуп атат, мисалы башаламандык бул демократия экен деп түшүнүп алып атат бизде. Анархия бул демократия турбайбы деп түшүнүп алып атат биздечи. Бул мыйзамсыздык бул демократия, эркиндик турбайбы деп түшүнүп алган учурлар болуп атат. Булар такыр бири-бири менен айкалышпаган нерсе. Эркиндик бул сиздин эркиндигиңиз, сиздин кылык жорооңуз башка бирөөгө тоскоол болбой тургандай болуш керек эркиндик. Биздин коомдо ошо эркиндикти пайдаланып, каалаган балекеттин баарын кылып атпайбы, башаламандык болуп атат. Бунун баары мыйзамдын үстөмдүк, мындай rule of law деген түшүнүк бар. Верховенство закона, мыйзамдын үстөмдүгүнүн жоктугунан болуп атат да. Мыйзам баарына бирдей иштебейт. Мыйзам жазылган идеалдуу болупчу. Бирок ал мынау адам үчүн иштейт, мынау үчүн иштебейт, мынау үчүн жарым-жартылай иштейт, могу үчүн такыр эле иштебейт мисалы. Мисалы митингдер сөзсүз болуш керек деп ойлойм. Бирок митинг болгондо ал митинг менин коопсуздугума доо кетирбеш керек, менин убактымды албаш керек, башка бирөөлөрдүнчү. Ошо цивилдүү жолдо ошо тура турган жерине турсун, анан жолдору жабылбасын, мисалы бейкүнөө адамдарга, башкаларга таасирин этпеш керек. Мисалы Жапонияда деле митингдер күндө канчадаган митинг өтөт. Бирок эч жерде мен ошо митингдин айынан бирөөнүн айнеги сынып калыптыр, же болбосо бирөөнүн үйүнө уру кириптир деген түшүнүк жок мисалы. Эгер митинг бирөөгө тоскоол болгон болсо, сотко берет аларчы. Сотко берсе, ошол күнү мен сенин айыңан мынау учагыма учпай калдым, мынау экзамен менен кечигип калдым деп сотко бере турган болсо, ал ошол күндөгү учагынын акчасын да төлөп беришет ушулар. Анан ошол бул келечекте мындай бунун карьерасына таасир этмек экен деп туруп, бул 10 жылда мынча акча тапмак деп туруп, ошонун баарын суммалап туруп башына илип коет. Ал төлөйт анан муктаж болупчу. Мисалы ошол сыяктуу бизде мыйзамдын катуу мыйзам керек. Ушу сиздин сөзүңүздөн улам жана айтып атпайсызбы, эркиндик, анан билим деп ушул жака мен дагы кошом эле мыйзамдын үстүмдүгү. Мыйзамдын үстөмдүгү, ооба. Мыйзамдын үстөмдүүлүгү ошол бул баягы мен саясий маңызда буну кийинчерээк концептуалдык кылып башкача маңызда айтсамбы деген, бирок сиз айткандай эле болушу туура. Демек 3 нерсе оюмча бизге өтө жетишпей аткан сыяктуу да. Кыргызстандын өнүгүүсүн шарттаган жогорудагы 3 баскычты өлкөбүзгө орнотуу максатында Сейтек мырза өздүк партия түптөп, анын ишмердүүлүгүн колго алган. Кыргыз либерал-демократиялык партиясы азыр мындайча айтканда мен акыркы мезгилде жаңы терминди колдонуп атам, саясий даават депчи. Мен саясий дааватта болуп келдим. Караколго бардым, Жалал Абадка барып келдим, Ошко барып келдим, Өзгөнгө барып келдим. Мына чүйдүн тегеректеринде жүрөм, Саясат мен үчүн болгону бул курал жөн ганачы. Курал дегенде инструмент деген мааниде айтып атам да. Улут куруу проблемасы, улус куруу, мамлекеттүүлүктү чыңоо программасын ишке ашыруу, ошол эркиндик либерализацияны ишке ашыруу, мыйзам үстөмдүгүн ишке ашыруу, демократизация. Тең салмактуу тышкы саясатты ишке ашыруу боюнча үчүн гана колдонулчу бул инструмент мисалычы. Ошол гана. Эгер ушуларды башка бирөө сенден да сонун кылып аткара алам деп мени ишендире алса, мен өзүм саясатка барбаганга макулмун деп ошонун окуучусу болуп кеткенге да макул болот элем. Болуптур. Мен
аралашпай эле жоңго кээде чогулуштарына эле келип болуп атат деп фондуна дайым акча берип турганга макул болмокмун. Мына муну кылыңыз, мен сизди даярдап кандай тирек болуп жүрөм депчи, жок эле дегенде кичине болсо да мүчөлүк акым менен депчи, партиянын мүчөсү катары. Билимдүү, бирок тажрыйбасы жок көсө жаштар бийликке келсе да өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө түзө алышпайт деген кептерди уккан Сейтек мырза айласыздан күлөт. Акаев 3-срокко парламент президентке барбадыбы, ошондо атаң көрүү деп абдан өкүндүм да. Эгер ушу киши 2000-жылы президенттик тактан 2 мөөнөтүм бүттү деп кетип калганда, элдер азыр Акаев деп ушунчалык көтөрүп жүрмөкпүз да барыбыз, ал кишини. Анан ошондо ал 3 мөөнөткө барып атканда анын тегерегинде кошоматчылары моундай сөз кылды да. Ай, буга татыктуу киши жок, мындай, буга альтернатива жок депчи. Анан моучу десе, ай, анын тажрыйбасы жок президент болгонго депчи. Анан ошондо күлөт элем, биз жерде бир планета барбы депчи. Президенттерди даярдап, тажрыйбага мол кылып, анан кел ой, сен жерге президент болуп иште депчи. Тажрыйбалуулар эмне кылып атат азырчы? Тажрыйбалуулар эмне кылып атат? Бул деген тажрыйбасы жок болгону менен, мисалы чет өлкөдө жүргөндө, чет өлкөдө окуп аткандар же болбосо билимдүүлөр, булар ушу чет өлкөдө жүрүп келген эле өзү кандай чоң тажрыйба, туурабы? Ал жерде мисалы деген мен деген кыйын университеттерге кирүү өзү кандай тажрыйба, туурабы? Ол жерде ошону изденүү болду, туурабы? Ал жерде жүргөндө бир фирмаларда иштеп көрүп атат. Ал жерде башкаруу менеджменттеги эрежелер, механизми бирдей эле мамлекеттик кызмат сыяктуучу. Болгону бюрократиянын табияты кичине башкара. Эгер ошондой эле мисалы маңызда бардыгы эле иштей алат деп ойлойм. Биз кыргыз тил деңгээл сынагы деген, инглиз тилиндеги TOEFL бар го. Ошол аналогунда кыргыз тил деңгээл сынагы деген стандарттык сынак иштеп чыгылыш керек деп ойлойм. Бардык мамлекеттик кызматкер ошол кыргыз тилинин ошол стандарттык тилди билиш керек деп ойлойм. TOEFL сыяктуучу. Кыргыз тилин ушинтип жайсак, сиз айткандай баягы кыргыз тилинин жоголуп кетүү коркунучу жок болот го деп ойлойм да. Бир өлкөдө бир улут деген саясат жүрүш керек деп ойлойм. Улут деген сөздү мен бул учурда этнос деген сөздүн синониму катары эмес, бул саясий улут, политическая нация катары айтып атам да. Биз мисалы буга ылайык Кыргыз Республикасында кыргыз гана улут болот да, кыргыз улуту гана болот. Бизде өзбектер, татарлар жашабайт, бизде өзбек тектүү кыргыздар жашайт. Бизде татар тектүү кыргыздар жашайт. Бизде орус тектүү кыргыздар жашайт. Бизде орустар жашабайт, себеби алар кыргыз паспортун көтөрүп жүр. Nationality десе бул этносун түшүнүп атат өзүнчү. Национальность дегенде орус тилинде бул бизде этносту түшүнүшөт. Ал эми дүйнөлүк стандартта бул национальность дегенде бул ошо атуулдугун карайт да, мындай ичинде жарандыгын. Ушу саясатты мындай элге кантип сиңирсе болот да. Ушул саясатты туура ошону кабыл албайт, туура. Бирок деген саясий эрк болуп, эгер ушуну туура түшүндүрүп, атайын ушуну туура түшүндүрүү боюнча атайын долбоор болуп, ошол баягы КТДС деп айтпадыкпы, кыргыз тил деңгээл сынагын жайылтып, анан кийин агартуучу атайын видеолор тартылып, агартуучу ушундай мектептерде атайын тарбияны бере баштаса, 1-класстан баштап. Мисалы 10 жылда 1 муун чыгат. 1-класстан 11-класска чейин бүтөт да, туурабы? Мына 20 жылда 2 муун алмашкандан кийин ушу эл жаңылып калмак, мисалы, эгер башынан туура жүргөндөчү. Бирок азыр деле кеч эмес. Эгер аз баштаса деле 20 жыл биз үчүн узун болгон менен ал тарыхта бул кичине эле эки көз ирмем сыяктуу. Бирок биз келечекте утабыз баары. Бирок эрте эле кеч ушу саясатка келишибиз керек биз. Сейтек Качкынбаев акыркы жылдары Японияда жашап, аталган өлкөнүн маданияты, эл менен жакындан таанышып калганы айдан ачык. Мындан улам айтылуу япон гейшалары тууралуу да суроо узатып, маегибиз жагымдуу нотада жыйынтыкталды. Бул өнөрпоз деген сөздөн турат да. Ге деген өнөр, ша деген бул сүйлөм түзүүчү, сөз түзүүчү бул суффикс. Малчы деген, чы деген сыяктуучу. Гейшанын эми эки түрү болот. Жаздык гейша деп коет. Балыш гейша оштуктарча айтканда. Жаздык түшүнөсүз да? Жаздык гейшалар ошондой беркиндей толук мааниде кандай десем, биздин баягындай кечки көпөлөктөр сыяктуу маанидеси. А гейша деген ал мындай ушундай эле отуруштарда чоң эле кишилер
фирманын өкүлдөрү же мамлекет кызматкерлери болобу, кээде отурган компанияны кызытып берүүчү эле неме ал жөн эле кызмат да. Анын эч нерсеси жок да Жапонияда. Чын эле ушундай керемет тартуулайбы? Мисалы үчүн ал тууралуу көп жазылат. Ал керемет чындап эле. Мынтип отурсаңыз чындап эле сүйлөшсөңүз алар каяктан билет ушу коюнуңузга кирип сүйлөйт ушунчалык. Ой, сиз моундайсыз, неме мырзам мынандай моундай деп, сиз абдан келбеттүүсүз же мындайсыз деп ушундай жагымдуу сөздөрдү айтышты билет. Анда сөзүңүз чын болсо, моудан бир ич коелук деп анан өзү кошо ичет. Анан өзү кошо ичет, анан сен мынтип деп мынтип сүйүнүп ичип, анан дагы алып кел деп анан ушинтип анан алып келет. Анан алар гейшалар укмуш неме Twitter, Facebook'тарды окуп, гезиттерди укмуш көп окуйт. Анан ушактын баарын билет да аларчы. Мо мисалы, тетиги саясатчы тиги менен жүрүптүр, тиги менен бүттүр деген сыяктуу баарын билет да. Анан коом жөнүндө кичине сөз кылсаң, ал замат да жооп берет. Ооба тигинин немесиби деп кайрачы. Себеби коом менен ушунчалык алар баш иштеш керек да, качы жөн эле сулуу болбош керек. Коомдо эмне болуп атканын аналитика кыла ала турган кыздар аларчы. Өтө акылдуу кыздар алар. Сейтек мырза жакынкы күндөрү кайрадан Япония тарапка учат. Өзү бул жылы окуусун аяктайт. Жубайынын окуусу бүткөн соң, тактап айтканда дагы 3-4 жылдан кийин үй бүлөсү менен Кыргызстанга көчүп келип, мекенинин өнүгүүсү үчүн багытталган иштерин улантмакчы.